Кутман кечиңиздер менен, урматтуу менин сүйүктүү каналымдын угармандары, кандайсыздар? Кириңиздер, бардыгыңыздар кирип, биздин өзгөчө коногубузду тосуп алабыз бүгүн. Мен сиздерди өзүмдүн наставнигим, Кыргызстандагы номер 1 оратор, бизнес-тренер устатым менен тааныштырмакчымын. Бизге конокко келип бермекчи. Группага дагы эскертип койсоңуздар, менеджерлер кирип жаткан болсоңуздар. Азаматсыздар, активдүүлөр, кандайсыздар? Кош келиңиздер. Айгүл эже кириптир, Эжечакан, абдан жакшы, Гүлнур эже кириптир. Бардык группаларга эскертип коюңуздар. Бүгүн бизде түз эфир. Түз эфирде темасы бүгүн өтө сонун тема. Ишенимдүү так сүйлөө деген темада сөз кылмакчыбыз. Сиздердин алдыңыздарда менин наставнигим. 3 жылдан бери өзүңдү жең тренинг борборунда иштеп келем. Өзүм жөнүндө тааныштырсам, аты жөнүм Жазгүл Тойчубекова. 38 жаштамын. Өзүм өнүктүрүү тармагында көптөгөн кыргыз тилдүү тренерлерден билим алганмын. Жеке баягы наставникти, мен устатты бир гана дисциплинасы ушундай бекем, көптөгөн баягы өзүн өнүктүргөн күчтүү миллионер айым катары биз сиздерге тааныштырып өтө турган айым, өтө күчтүү айым. Кириңиздер, бир аз күтөлү дагы, анан мен наставнигимди кошуп алайын. Бир аз күтөлү. Азаматсыздар. Буга чейин угуп жүргөнсүздөр, дайыма бизнес-тренер Аксына Раскулованын сабактарына кирип жүрөсүздөр, анткени бардыгыңыздар эле группадан келип атасыздар. Өзүңдү жең ийгилик изи деген китептердин автору, өзүңдү жең тренинг борборунун түзүүчүсү, бизнес-тренер, оратор, азыркы учурда кирешени көтөрүү оратор болуу аттуу курстун негиздөөчүсү. Буга чейин сатуу боюнча дагы өтө сонун сабактарды өтүп келген, өзүнүн кымбат сата билген күчтүү номер 1 бизнес-тренер конокко келмекчи. Азыр мен кошуп алайын устатымды. Группаларга эскертип коебуз, кыздар. Окшойт. Негедир койбой жатат. Эми кетти окшойт. Аксын эже негедир кошулбой жатат. Кош келиңиз, Аксын эже, кандайсыз? Кутман кечиңиз менен. Жакшы, кандайсыздар? Барыңыздардын кутман кечиңиздер менен кубанычтамын. Биз анда түз эфирибизди баштайлы, Жазгүл. Ошондо Баштай берип чогулуп калдык. Мен да угуп жаттым. Ошондо сиздерге биринчи айтып кете турган нерсе, сиздер түз эфирди күтүп жаттыңыздарбы? Биринчи суроо. Түз эфирди күтүп жаттыңыздарбы? Тааныбагандар барбы мени же Жазгүлдү? Тааныбагандар бар болсо минус коюп белгини койсоңуздар болот. Таанысаңыздар плюс белгини коюңуздар. Күтүп жаттык дейт, рахмат. Сиздер минус плюс белгилерди кое бериңиздер. Ал эми мен болсо ошол түз эфир өтүүнүн шарттарын сиздерге айтып берейин.
Мисалы азыр Жазгүл да түз эфирди баштады. Ооба, аябай дейт. Рахмат, жакшы экен. Тааныбагандар бар болсо минус белгиси, тааныгандар бар болсо плюс белгисин басыңыздар. Жакшы азаматсыздар. Түз эфир өтүп жүрөсүздөр, же болбосо өтөйүн деп даярданып жатасыздар. Түз эфирдин шарттары эфир башталгандан кийин биз биринчи орунда эмнени карайбыз? Подписчиктерибиз кимдер биздин эфирибизге кирди? Туурабы, Жазгүл? Ооба, туура. Ошону карайбыз. Бирок ошону карабаңыздар. Сиздер өзүңүздөрдү тааныштырып, элди күттүрбөй сүйлөй беришиңиздер керек. Эмнеге дегенде 80% биздин сакталган эфирибизди кийин көрөт. Кийин мүмкүн 1000ге жакын адам кийин көрөт. Ошондо сизден азыр күтөйлү, бир аз күтөйлү дегендерибизге алар чыдабай кетишет дагы. Түз эфирди кайталап көргүсү келбейт. Ошон үчүн сразу эле баштаңыздар. Оюбуз каяка кетет ошондо? Оюбуз биздин эфирди кийин көргөндө биз күтүп атканыбызды көрбөй, биз сразу башташыбыз керек деген ой кетет. Ошон үчүн түз эфир өткөндөр дайыма ошол нерсени көңүлүңүздөргө алыңыздар. Кандай дейсиң, Жазгүл? Жазгүл көп айтты дейт. Сонун ошибкамды оңдоп алдым. Аксында эже түз эфирге чыкканда мен дайыма күтөт болчумун коноктордучу. Өтө сонун. Ошон үчүн мен дагы бул нерсени өзүм деле ошол опыттун негизинде үйрөндүм. Кийин көрүшөт экен. Ошондо башын эле көрөт дагы анан чыгып кетет экен да. Бул биринчиси, ал эми экинчиси сүйлөп атканда көбүнчө ошол башында элдер кирип бүткүчөңдө биз көбүрөөк бир маанилүү темаларды патыратып айтышыбыз керек да. Башында биз тескерисинче кылабыз. Башында жай сүйлөйбүз да, элдер көбүрөөк киргенден анан такыр токтолбой айтабыз. Тескерисинче элдер көбүрөөк киргенден кийин биз кичине жайылатып туруп, анан суроолорду көбүрөөк беришибиз керек. Кандай деп ойлойсуздар деп. Бул биринчи ката, демек жай сүйлөп элди күтүү, ал эми экинчи ката бул ошол суроолорду бербей эле сүйлөй беришет. Күтүшөт, анан суроолорду бербейт. Себеби ким түз эфирге чыккан адам бул оратор, күчтүү адам. Демек ал билиш керек ушул нерселерди, аудитория менен сүйлөшө алыш керек. Эгерде сүйлөшө албаса, ал өзү менен өзү эле сүйлөп, өзү менен өзү эле кыйын болуп аткан адамга окшоп калат экен. Ошон үчүн сиздер плюс минустар жаздыңыздар, азаматсыздар. Андан кийин дагы бир нерсе, ар бир суроолорду окуй беришиңиздердин кажети жок. Эмнеге дегенде сиздер суроолорду окуп атканыңыздарда башкаларга кызыксыз болуп кетет. Ошон үчүн суроолордун көрүнгөнүн окуңуздар, анан өтө көп суроолорго басым жасабай, башталгандан кийин бир 10-15 мүнөт бул өзүңүз жөнүндө, анан кызыктуу темаларды, башыңыздардан өткөн кыйынчылыктарды ошолорду айтып кетсеңиздер абдан жакшы болот. Себеби биринчи, экинчи, үчүнчү минуталарда адам сизди дальше аягына чейин көрөм же көрбөймүн деп чечим чыгарат. Андан кийин мен эфирдин жүрүшүн айтсаңыздар болот. Бүгүнкү эфир, мисалы мен айтып кете турган болсом, мен азыр 10-15 мүнөткө эле кирдим. 10-15 мүнөттөн кийин мен эфирден чыгып кетем, сиздер Жазгүл менен дагы эфирди улантасыздар. Жазгүл аягында ошол кантип так сүйлөш керек, өзүнүн тажрыйбаларын ушулар боюнча эң сонун аягында фишкаларды берет. Ал эми мен ушул 15 мүнөттүн ичинде ошентип кантип тартынбай так сүйлөш керек, элдин астында кантип өзүңдүн оюңду ачык билдиришиң керек, ошол боюнча 3 негизги фишканы берем. Сиздер ошон үчүн эми эмнени айтып атам мен азыр? Демек, эфирдин аягына чейин калтырыш үчүн башка адамдарды эфирдин аягында мен мынандай нерселерди берем, же конкурс ойнотом, же дагы бир нерсе деп айтып кызыктырыш керек. Бир нерсени балп этип айтып салгандан көрө, сиздерге бир сырым бар, анан айтамын дегенде дагы бул демек сиз профессионалдуулугуңузду көрсөтөсүз. Түз эфирге чыгып жүрөсүздөрбү? Ким түз эфирге чыгып жүрөт? Түз эфирге чыгып жүрсөңүздөр, мен деңиздер, же болбосо колуңуздарды көтөрүп койсоңуздар болот. Мен айтып аткан түз эфир жөнүндө айтып атканым сиздерге пайдалуу болгон болсо. Анан сөзсүз түз эфирде чыгаардын астында Жазгүл туура кылат, дайыма группалары бар, группаларга киргиле дейт. Себеби адамдар унутуп калат. Сен жөн эле президент болсоң деле сен түз эфириңе кирбейт. Анан алар алаксып калышат, телефондо, тиктокто, кечки тамакта мүмкүн дагы бирөөлөр менен сүйлөшүп отурат, ошентип эмне болуп алаксып калышат. Ошон үчүн бир күндүн ичинде эртең менен түштө анан кечинде
керек болсо 1 саат калды, 2 саат калды деген таймерди коюп же болбосо кайра группаларга эскертип койсоңуздар эстеп калышы мүмкүн. Кимиңиздер түз эфирге чыгып жүрөсүздөр. Сиздерге түз эфирге чыккан мен эми чыгам дейт. Анда эмесе мен аты жөнүм Оксана Рыскулова, көп эле таанышат экен демек, тааныбагандар жокко эсе окшойт. Аты жөнүм Оксана Рыскулова, жашым 46-да. 7 жылдан бери ушул ораторлук тренингтерди өтүп жүрөмүн. Ушул жактан үнүңүз кээде коркунучтуу болуп калат дейт. Жакшы ачык айтканыңызга. Ушул жактан чоң тажрыйбам бар деп айта аламын. Анан дагы бир ката, эгер сиздер түз эфирге чыкканды ойлонуп атсаңыздар, эгерде түз эфирге чыккан адамдардын ичинде тааныштарыңыздар болуп калса, сүрдөп кетишиңиздер мүмкүн да. Анан аларга көңүл бурбаңыздар. Мүмкүн алар көрбөй эле жөн эле түз эфирди тамызып коюп, өзү болсо башка жакта жүрөттүр. Ошондой ойдо кылсаңыздар, ошондо сиздерге жеңил болот. Ал эми экинчиден ар түрдүү комментарийлер жазылса, ар бирин окуп жатып, өзүңүздөрчө көңүлүңүздөр жетишөт, же көтөрүлөт, көтөрүлөт. Ошон үчүн ал нерселерге да басым жасап, ар бирин эле окуп отуруштун кажети жок. Максаты эмне түз эфирден? Ошону так билип алышыңыз керек да. Эмне максат менен чыгып атасыз? Ошол максатты так билип алсаңыз болду, ошого эле туурулап кете бересиз да, өзүңүздүн жолуңуз менен. Суроолорду бересиз, айта турган ойлоруңузду айтасыз. Анда менде азыр 5 мүнөт убактым калды. 5 мүнөт убакыттын ичинде сиздерге суроо берейин. Кечээ Жазгүлдүн эфирине кирдиңиздерби? Кечээки мурунку эфирлерге эмне алдыңыздар? Ошол боюнча оюңуздарды жазсаңыздар болот. Ал эми сиздер оюңуздарды жазганча мен ошол түз эфирге чыгуу канчалык деңгээлде маанилүү экенин ошону айтып кетейин. Бүгүнкү күндө аябай актуалдуу социалдык тармактардан, онлайндан толтур акча тапкандарды айтып атышат, жана көрүп жатасыз. Сиз болсо мына чыгамын деп чыгынып атасыз, бирок кандайдыр бир күч келбей атат да. Ошон үчүн биринчи орунда жөн эле түз эфирге чыгып кетиңиз. Ким эмне десе ошо десин. Уят болсоңуз уят болосуз, кандай болсо болбосун, сиз түз эфирге чыгышыңыз керек. Эгер чыккан болсоңуз, демек сиз жеңдиңиз. Сиз чыкканда элге таанымал болуп эле супер-пупер болуп кетпейсиз. Ошон үчүн биринчи кадамды жасашыңыздар керек. Мүмкүн араңыздарда түз эфирге чыгып жүргөндөр бар. Демек сиздер азаматсыздар. Бүгүнкү күндө ошол социалдык тармактарда активдүү болуңуздар. Ал эми экинчи орунда кантип түз эфир кетип атат. Сиз туура эмес сөздү айтып албайын деп коркуп, анан аны кайра кайтарып оңдой албайсыз да. Ошон үчүн сөзсүз алдыңызга баракка жазып алышыңыз керек. Кайсыл темаларда сүйлөйсүз? 2 барак алдын артын кылып A4 баракка жазып алсаңыздар, ошону карап сүйлөй бересиздер. Ал эми үчүнчүсү сиздер ошол биринчи чыгып аткан болсоңуздар, максатыңыздар так болбойт. Эмнени айтасыздар, эмне кыласыздар так болбойт. Ошон үчүн жөн эле эл менен сүйлөшүп, алардын суроолоруна жооп берип, ошентип чыксаңыздар болот. Бирок сөзсүз бул жер баягы живой, жандуу сүйлөшүү болбогон үчүн кайтарым байланыш, сиз суроо берсеңиз кайтарым байланыш бир кыйладан кийин келет. Ошон үчүн сиз өзүңүздүн айта турган сөздөрүңүздү, ойлоруңузду кагазга жазып алганыңыз эң туура. Молодец, Жазгүл эже дейт. Жазгүл, сенин эмеңе кирген окшойт сабаңа кечээ. Жакшы, азаматсыздар. Ошондо мен сиздерге айтып аткан нерсе бул түз эфир боюнча айтып кеттим. Башында кандай катачылыктарды кетиребиз жана кандай нерселерди кылсак түз эфир жакшы болот, ошолор боюнча айтып кеттим. Азыр болсо Жазгүлгө сөздү берейин. Рахмат, Оксана эже. Дагы бир сизге суроо берейин. Ишенимди так сүйлөө үчүн адамдар эмне кылуусу керек? Son суроо, ишенимдүү көрүнүш үчүн адам биринчи орунда ооба ишенимдүү аябай кыйын да, айрыкча кыргыз жаштарына, кыргыз айымдарына кыйын. Мындай ишенимсиз көрүнөт да. Мисалы мен азыр ишенимсиз көрүнүшүм үчүн сиздерге азыр көрсөтүп берейин ишенимсиз көрүнгөн. Салам, кандайсыздар? Мен
бүгүн түз эфирге сиздерге чыктым. Мен аябай кубанычтам. Мен бир аз сүрдөп атам. Мени колдоп коесуздар дегенде бул ишенимсиз көрүнөт да. Пауза болуп калса, анан кол мындай кылып атса, билинбейт өзүнө. Пауза болуп калса, бирок мен баары бир эле ишенимдүү көрүнүп атам. Эмнеге? Себеби жакшынакай кийинип чыксаңыздар дайыма ишенимдүү көрүнөсүздөр. Көбүнчө костюм же болбосо жаңы кофтаңызды, рубашка, ак рубашкалар жакшы көрүнөт. Классикалык кийимдер бул жакшы көрүнөт. Ошон үчүн эң жакшысы бул тери, биздин терибиз баардык нерсени сезет да, эмне кийип турганыбызды. Анан ошол жаңы кийимдериңиз же болбосо костюм сизде автоматтык түрдө өзүңүзгө ишеним берет. Өзүңүздү жакшы сезип каласыз дагы, анан жакшы сүйлөйсүз. Так сүйлөө үчүн эмне кылышыбыз керек? Так сүйлөө үчүн күндө түз эфирге чыга беришибиз керек. Эмнеге дегенде биз эч качан ишенимдүү так сүйлөөнү бир эле чыкканда же болбосо даярданып туруп мен сразу чыкканда баары сонун болот 5 деген бул туура эмес. Биз практиканын негизинде, тажрыйбанын негизинде кайра чыгып атып, өзүбүздүн сөзүбүздөн өзүбүз оңолобуз. Өзүбүздүн ар бир чыкканыбыздан кайра дагы мыкты чыгып баштайбыз. Ошон үчүн бул практика деп айтат элем. Абдан жакшы. Бул көбүнчөсү ойлошот да, азыр эле сүйлөсөм эле тим эле укмуш сүйлөп кетем депчи. Көбүнчөсү тажрыйба негизинде келет экен да. Мен да мисалы группаларда сүйлөйм, кантип өзүмдүн баягы сүйлөө чеберчилигимди өстүрдүм десем, ошол ар бир адам менен сүйлөшүп жатканда биринчи сүйлөгөндө сүрдөйсүң, экинчисине бир аз дагы кичине сүрдөшүң мүмкүн. Анан кийин өнүм иш адатка айланып калат экен да. Сүйлөө чеберчилиги ошондой күнүгө кайталоо менен, практика жасоо менен келет экен да. Азыр дагы сиздин айткандарыңыздан улам ишеним анан дагы бекемделип атат да. Эми биз ошол ишенимдүү так сүйлөө үчүн биз жакында сонун 1 айлык сиздин 30 күндүк сабагыңызды коюп жатабыз да. Ошол жөнүндө кыскача маалымат берсеңиз, ал жактан адамдар именно эмнени ала алышат, эмнени өздөштүрө алышат? Ооба, жакшы суроо. Биз командабыз менен Жазгүл менен мен чогуу 2-3 жылдан бери, 3 жыл болуп калды, чогуу иштешип келем. Экөөбүз аябай бири-бирибизге ушунчалык характерлерибизди, кылык жоруктарыбызды баары бири-бирине мындай дал келет деп айта аламын. Жана бизде ошол СММ жагынан жана азыркы учурда инфопродюсерлик кылып аткан Айдана деген кызыбыз бар. Ошол үчөөбүз 1 жыл ал менен 1 жылдан бери иштешип келем. Эң негизгиси ушул команда бекем болсо, команда менен чоң иштерди кылсак болот да. Жалгыз адам көп нерсеге бара албайт. Ошон үчүн биздин жакында боло турган 1 айлык акысыз 1 айлык ишенимдүү жана так сүйлөө деген сабагым болот. Бул сабак 1 ай сиздер акысыз катыша аласыздар. 1 жумада 2 жолу видео сабактар салынат. Видео сабактарда мен азыр биринчи видеону тартып даярдап койдум. Баардыгы жаңы, акыркы ушул учурдагы билимдин негизинде видео сабактар салынат. Өтө көп маалыматтарды биринчи эле сабакта бергенимди түшүндүм мен. Ошол акысыз сабакка көп маалыматтарды берип атканымды. Бирок мен мынтип ченебей эле, анан бунусун кийин берем дебей эле көп маалымат берем дайыма. Анан кандай кабыл алышат, кимиси жасап кетет, ал өзүңүздөргө байланыштуу. Кимиңиздер практикалайсыздар. Деги эле ошол сабактарымда баардыгында эле ошол сиздер колдоно ала турган, мындайча айтканда ээленип бүткөн, электен өткөн, жакшы жыйынтык бере турган сабактарды берип келем. Кимиңиздер кирип иштеп жүргөн болсоңуздар, өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн анда жакшы билесиздер. Бул дагы бир биздин, мен оюмча бул акыркысы деп айта алам. Мындан кийин мындай акысыз сабактар 1 айлык болбойт. Бирок ушул нерсени берип коюуну чечтим. Бул нерсе өтө көп нерсе жана акысыз өтө көп нерсе. Мисалы 1 күндүк беришет марафон, 2 күндүк беришет, 3 күндүк берет, 1 жумалык берет. Ал эми 1 айлык бул 1 айлык бул өтө көп нерсе. Ошонун ичинде 1 айдын ичинде 2 жолу түз эфирге чыгам. Ал эми жумасына 2 жолудан видео сабак салынат. Кайтарым байланышты Жазгүл менен Айдана дагы ошол биздин команда кайтарым байланышты берет.
Себеби булар дагы мен менен чогуу жүргөн үчүн өтө эффективдүү методдорду беришет, бере алышат. Ошол кандай катталабыз деп сурап атышат. Кандай катталуу боюнча Жазгүл сиздерге айтып кетет. Жазгүл, дагы кандай суроолоруң бар? Бизде основной ошол тема болчу. Көп сурап атканда группадан дагы. Катталуу жолу мен группадан дагы бир жолу эскертүүлөрдү беремин. Кантип шарттарды аткарып, кантип Telegram закрытый каналга кошуласыздар. Закрытый каналдан биз сиздерге видео сабактардын ссылкаларын таштап турабыз. Группадан сиздерге толук маалымат жетет. Ага сарсанаа болбоңуздар. Ал эми Аксын эже бүгүн эфирге кирип бергениңизге терең ыраазычылык. Сиздин 15 мүнөт убактыңыз болуп калыптыр. Убактыңызды албай эле. Буйруса сиздер менен бирге чогуу иштешебиз. Биздин сонун темаларды камтыган эфирлерибиз, видео сабактарыбыз сиздерди өстүрөт деп чоң мындай дем менен айта алам да. Себеби мындайды биринчи жана акыркы жолу уюштуруп атат окшойсо, мындай бир ай депчи. Биз буга чейин 21 күн, 18 күндүк уюштурчубуз, бирок мынчалык бир ай деп Аксын эже 30 күндү бир койгон эмес да. Ошон үчүн команда менен сонун күндөрдү бир ийгиликке жаратат деп ойлойм. Мен ишенем, анан күчтүү айымдар келди да азыр. Тапшырмаларды убагында аткарып, убагында өзлөрүнүн үстүнөн иштейт деп ишене алам да. Буйруса группада мен сиздерге шарттарын толук кандуу жеткирип берем. Аксын эже, жыйынтыктай турган сөзүңүз болсо, сизге. Жазгүл, рахмат. Эфирге чакырганыңа, мен убактымды этият кылып аябап атканыңа да рахмат. Биздин ошол курстагылар жазып жатышат. Элмира, салам. Азыр мен курста окуп жатам дейт. Сабактар аябай сонун пайдалуу. Оксана Рыскуловага жана командага ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат дейт. Ыраазычылык, жакшы сөздөргө. Кыскасы, сиздер ошол бир айлык сабактан биз эмнени бермекчибиз? Бир айлык сабактан сиздер акысыз алып көрүңүздөр, канчалык деңгээлде сабак пайдалуу экен сизге, канчалык деңгээлде сиз аткара аласыз, даярсыз. Анан ошонун негизинде эмнелерди жасашыңыз керек. Мүмкүн сиз бүгүнкү күндө ошон үчүн ушул түз эфирлерге кирип атасыз, ошон үчүн группаларда барсыз. Ошол жактан жолугушабыз анда. Сиздердин эфириңиздерге дагы ийгилик каалаймын. Жакшы көрүңүздөр. Жакшы маалыматтарды алыңыздар. Жазгүл, сага да ийгилик каалайм. Анда эмесе саламатта калыңыздар. Рахмат сизге. Урматтуу угармандар, көрдүңүздөр, бизде өзгөчө, өзүңүз жең тренинг борборунун түзүүчүсүнөн бизнес арадардан өзгөчө 30 күндүк акысыз мындай билим берүү болгон эмес. Ошондуктан баардыгыбыз шарттарды туура аткарабыз. Ким группада жок болсо, мен азыр группанын ссылкасын бул жакка коёмун. Стористи карап туруңуздар, группага катталасыздар. Группада шарттары бар, кичинекей, сиздер кичине эмгек кылып, анан түз эфирди алсаңыздар бул жакшы да, себеби көбүрөөк адамга пайда алып келгениңиздер жакшы да. Башка бирөөлөр дагы ишенимдүү, так, өзүнүн оюн эркин, эл алдында мындай өзүнүн оюн жеткире ала турган айымдардын, мырзалардын өскөнү биз үчүн дагы мындай сыймык да. Себеби сиздердин өскөнүңүздөр бизге, биздин өскөнүбүз сиздерге пайда. Ошондуктан баардыгыбыз жапа тырмактан биригип, биримдиктүү болуп, өзүбүздү алдыңкы келечекке өзүбүздүн салымыбызды кошобуз. Эң негизги нерсе бул жерде сүйлөө чеберчиликти өстүрөсүздөр биринчиден. Экинчиден практиканын негизинде жасайсыздар. Үчүнчүдөн так даана сүйлөгөнгө өзүңүздөр практика жасайсыздар. Ар бир практиканы мен сиздерге азыр кичинекей фишкасын айтып өтөйүн. Мен эмне кылып практика жасагам. Ар бириңиздердин группаларыңыздар бар, буга чейин группалар менен иштеп жүргөнсүздөр, кээ бириңиздер тармактык бизнесте иштейсиздер, кээ бириңиздер кандайдыр бир курстарыңыздар бар, ошол группаңыздарда активдүү болушуңуздар керек. Ошол группаны сиз жетектеп жатканыңыздарда дайыма сүйлөп турушуңуздар керек. Ошол сүйлөп жатканыңыздарда да сөзүңүз так даана чыгыш керек да. Бир сөздү эле кечке айланып сүйлөй бере турган болсоңуздар, адамдар тажап кетет дагы, баягы эле сөзүн дагы баштады деп туруп чыгып кетет. Ошондуктан эң негизги
нерсе, эгерде сиздерде группа жок болсо, анда жеке адамдар менен сүйлөшүңүздөр. Бир нече адамдар менен, бир эле адам менен эмес. Экинчиден, группага көбүрөөк сүйлөсөңүздөр болот. Үчүнчүдөн, мына түз эфирге чыгыңыздар, жөндөн жөн эле чыга бериңиздер. Тажрыйба алыш үчүн да чыгышыңыздар керек да, анткени азыр заманды билип атасыздар, көрүп атасыздар. Уламдан улам жаңыланып, уламдан улам техникалар өсүп, уламдан улам платформалар өзгөрүп, аябай мындай чоң масштабтуу түрдө өсүп атабыз. Кыргызстанда буюрса 5 жылдын ичинде бардык бизнестердин баардыгы онлайнга өтүп кетет. Анан ошол учурда кеч калып калбаңыздар да. Азыркы учурда эмне иш баштасаңыз да ошолордун баардыгын онлайнга чагылдырып бергенге аракет жасаңыздар. Онлайн бул чыгыш үчүн бизге эмне керек экен? Өзүбүзгө болгон ишеним, сүйлөө жаатыбызда так даана сүйлөгөндү билишибиз керек, оюбузду элге жеткире билгенди билишибиз керек да. Ошондо гана биз өсө алабыз. Эгерде сиздер 5 адам менен чогулуп отурганда өзүңүздүн сөзүңүздү айта албасаңыз, же болбосо тойго барганда өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айта албасаңыз, сиз өсө албайсыз. Ошон үчүн ар бир нерсенин өзүнүн өсүү тартиби бар. Мисалы, мектепте деле балдар тамга тааный элек кезде эмнеге барышат? Алар тамга тааныш үчүн барышат, сандарды жатташ үчүн барышат. Адам баласы деле ошол мектептегидей системада иштей турган болсок, биз аябай тез өнүкүп койуппуз да. Азыр биз чоңойдук деп туруп 11 классты бүтүп, же студенттик убакытты өткөрүп коюп эле, биз чоңойдук, окуп алдык, билим алдык, бүттү деп туруп эле таштап коюп атпайлыбы? Ошол туура эмес да. Адам дайыма билимдин үстүндө иштеш керек. Дайыма тажрыйба алуунун үстүндө иштеш керек. Анан сиздерде кичинекей эле нерседен чоң нерсени жаратууну да үйрөнүшүңүз керек да. Мисалы, сиздер китептерди көбүрөөк окушуңуздар керек. Ошол оюңуздарды кайра элдерге айтып беришиңиздер керек. Жөн эле китепти эле окуп, барактап көз жүгүртүп коюу эмес. Именно ошол сиз окуган нерсени чагылдырып айтып беришиңиз керек. Балдарыңызга, неберелериңизге, жакын досторуңузга, аяштарыңызга, кошуналарыңызга, кимге болсо дагы ошол ичиңиздеги кайнап жаткан сөз байлыкты чыгаруу керек. Ар бир адам сүйлөй алат. Сизди ошол тил менен, үн менен денеңизди толук кандуу кылып Кудай Таалам берип жатабы, демек сиз ошол нерсени сыртка чыгарышыңыздар керек. Сизде эмоция деген чыгыш керек. Эмоциянын арты менен биз жакшы энергия бере алабыз да. Эми биз бүгүнкү эфир сиздерге жакты деп ойлойм. Суроолорду бериңиздер. Суроолорду бере бериңиздер. Сүйлөрү билбей калам дейт. Менде толтура группа бар. Кээде эмне деп сүйлөрүмдү билбей калам дейт. Группага сүйлөөрдүн алдында сиз эмнени айткыңыз келип жатат группага? Алдын даярдаңыздар. Тема даяр болуш керек. Пат темалар даяр болуш керек. Анан ошонун үстүндө сиздер иштейсиздер. Түшүндүрө алдым сиздерге? Суроолорду жаза бериңиздер. Ар бир адам сүйлөп, өзүнүн сөзүн так чыгарууга укуктуу да. Көпчүлүгү мен жасай албайм, мен кыла албайм, мен сүйлөсөм үнүм каргылданып кетет, же үнүм чыйылдак, же үнүм өзүмө жакпайт деген айымдар бар го, бизде группада көп жазасыздар, Үндү да тарбиялоонун өзүнүн техникалары бар. Сөз сүйлөөнүн дагы өзүнүн техникалары бар да. Мисалы, ораторлук чеберчиликте да өздөштүрүүнүн өзүнүн фишкалары, техникалары бар. Үндү тарбиялоодо дагы сөзсүз өзүнүн техникалары, фишкалары бар. Үндү тарбиялоодо көбүнчөсү баягы вокал курсуна барып, үнүбүздү тарбиялап алсак болот да. Ал эми сүйлөө жаатында сиз ар бир айткан баягы билим алган нерсеңизди эле айтып чыгуу менен, кайра практика кылуу менен сөз өзүнөн өзү такшалат. Түз эфирге чыгыш үчүн жок, ал YouTube каналда болушу мүмкүн, Instagramда сизге 5 адамга деле, 10 адамга деле түз эфир өтүп эле өзүңүздүн оюңузду жеткире берсеңиз болот. Ал эми азыркы учурда WhatsApp группалардан сүйлөй турган болсоңуз, ал жерде сиз 1025 адамга чейин сүйлөй аласыз. Эгерде сиз Telegram каналда сабак өтө турган болсоңуз, анда 200 000 адамга чейин, 500 000 адамга чейин сабак өтө алсаңыз болот. Ал жакта ушундай платформаларды сонун берген да. Ал эми Instagramда чектөө жок. Эми ырдаганда андай болбойт. Обон менен ырдын айырмасы, эгерде сиз ырдап жатканыңызда сүрдөбөйсүз, себеби
обон сизди коштоп кетет да. Сүйлөп жатканда сиз үнүңүздү башкара билишиңиз керек. Тигиде болсо обон башкарат сизди. Сиз обонду ээрчип ырдап кете бересиз. Ал учурда сүрдөө деген нерсе болбойт да. Сүйлөп жатканда сиз обонду башкарышыңыз керек да. Ошон үчүн кээде үнүңүз каргылданып кетиши мүмкүн, кээде чыйылдап, кээде жоноюп кетиши мүмкүн, ошондо ар түрдүү кырдаалдар болушу мүмкүн. Вокал курска барыш үчүн албетте, эгерде сиз вокал курсун окуйм десеңиз, вокал курстары платныйларга барсаңыз болот, же болбосо тааныштарыңыздарга барсаңыздар болот. Мен айта турган сөзүмдү унутуп каламын дейт. Албетте унутасыз. Эгерде сиз эл алдында көбүрөөк чыкпасаңыз, анда сөзсүз унутасыз. Анткени сөз бул улам сиз көп, мисалы мен чоң маалыматты деле алам да, мисалы китептерден даярданам, же болбосо бир барактарга атайын мурда даярдап алчумун да. Алдын даярдайт элем, бир 2-3 барак докладдар даярдап алып, анан мен ошол сүйлөп жатканда ошону 5 барак даярдаган болсом, ошонун 3 барагын айтышым мүмкүн да. Анан унутуп кала турган болсом, ашып кетсе ошонун 1,5 барагын айтышым мүмкүн да. Сөз байлык ошол сиздин айтат турган оюңуздун основной эле сөздөрү калат да, калгандары бүт асманга учуп кетет да, сиз сөзүңүздү ошон үчүн таппай калат. Ошон үчүн көбүрөөк практика кылганда сизде эң биринчи сүрдүү жеңүү болуш керек. Сүрдүү жеңиш үчүн бир фишка айтып өтөйүн. Бул фишка сиз бейтааныш адамдар менен жолугасыз дагы, бейтааныш адамдар менен учурашасыз. Ал ар бир адам менен учурашканыңызда бир күндө эгерде 10 же 30 адамга учураша турган болсоңуз, сиздин ички дүйнөңүз өзүнөн өзү каршылыктарга, мындай тоскоолдуктарга мындай жарып өтөт да. Себеби сиз канчалык бир адам менен учурашканыңызда аябай сүрдөйсүз, эки бетиңиз албырышы мүмкүн, сүйлөй турган сөзүңүздү таппай калышыңыз мүмкүн да, кээде өзүңүздүн атыңызды да таппай калышыңыз мүмкүн. Ошон үчүн бейтааныш адамдар менен көбүрөөк таанышуу. Көчөдө болобу, же телефондо болобу, же Инстаграмда болобу, дегеле сиз өзүңүз бейтааныш көбүрөөк адамдар менен сүйлөшсөңүз, ошондо сизде мындай уялуу, тартынуу, сүрдөө деген нерселер өзүнөн өзү жоюлат. Себеби мен сүрдүү жеңүү деген сабакта окуганмын. Мен бир күндө 30 адам менен, бейтааныш адамдар менен учурашып, 5 адам менен видеого түшүп, 5 адам менен сүрөткө түшүп, Инстаграмга белгилеп, ушинтип иштейт болчумун да. Себеби мен ошол тажрыйбаны жасашым керек болчу, анткени мен сүрдөгөндөн мындай бейтааныш адамдардан сүрдөйт болчумун, ошону жеңиш үчүн. Ал эми мен өзүм мугалим болуп иштесем дагы, ата-энелер менен чогулуштарда, коллектив менен чогулушта болсом деле, баары бир менде сүрдөө бар болчу да. Ошол сүрдүү мен ошентип жеңгем. Сиздерге бул фишканы колдонсоңуздар болот. Албетте, бардык адамдар менен, жалгыз адам менен сүйлөшүү жеңил, ал эми топ адамдар менен сүйлөшүү бул кыйын. Ошон үчүн биз дайыма тажрыйба алуунун үстүндө иштеп туруп, анан кийин буюрса чыгасыздар. Бизде эфирибизди жыйынтыктайлы, анда каалоо тилектериңиздер болсо жазыңыздар. Китеп окуп жүктөп жатышат, ошого кызыгып жатамын дейт. Бул жакта Айнур эже. Ошол дагы аябай сонун таасир берет. Анткени сиздин китеп окуп өз алдыңызча көркөм чыгармаларды айтуу. Анан дагы бир нерсе айтайын сиздерге. Эгерде кыргыз тилдүү оратор болом, же болбосо кыргыз тилдүү курстарды алып чыгам десеңиздер, анда биздин эле эң жөнөкөй эле макал лакаптардан баштаңыздар. Эң жөнөкөй эле жаңылмаштардан баштаңыздар. Ошолор аябай сиздин тилиңизди так даана сүйлөгөнгө ошол жардам берет. Буга чейин биз ошо так даана сүйлөө боюнча ушундай практикалык иштер жасап көргөнбүз. Бул макал жаттайт болчу айымдар, жаңылмаш жаттайт болчу, көркөм окуганга ырларды жаттап, түз эфирлерде бизге айтып берет болчу. Практиканы биз ошентип жасайт элек. Рахмат сиздерге дагы, терең ыраазычылык. Азыр түз эфирге бүткөндөн кийин эфирде сактап коёмун. Кийин биздин 30 күндүк акысыз сабакка катышууну каалаган болсо, номериңиздерди калтырыңыздар комментарийге.
ар бириңиздерди биз группага кошуп чыгабыз. И ал жакта бир кичинекей шартты коебуз, ошол шартты аткаруу менен гана сиздер биздин 30 күндүк сабакка катыша аласыздар. Бардыгы эле түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Мен сиздер менен коштошоюн. Буюрса жакшы ийгиликтерге жетесиздер, жакшы идеялардын үстүнө да иштейсиздер, өзүңүздөр күчтүү оратор болуп чыга аласыздар. Мен сиздерге ишенем да, анткени биз деле бир учурда сиздердей болуп эле изденип келгенбиз. Барыңыздарды жакшы көрөмүн. Жакшы туруңуздар.